көрүп турган биздин боз үй өзүнчө философиялык мааниси өтө зор. Мына сиздер көрүп турбайсызбы? Кереге бул тоголок жер, түндүк бул түндүк деген күн, ууктар күндүн нуру. Менин иш баштап калганымдын себеби биз 5-чи муунбуз. Ушу иш баштаган боюнча менин энем Айтулуу Толгонай ушул өнөрчүлүк менен, боз үй жасоо менен, иш жасоо менен аябай бай болуп келген, балдарын багып келген. Демек, боз үйдү жакшы сактаса, боз үй ушу сизди бакканга жарайт. Боз үй деген аялдар да жасайт, эркектер да жасайт. Боз үй деген оңой иш эмес. Жалгыз бир кишинин колунан келбейт бул боз үй. Эркектердин иши жыгачтан башталат. Жыгач деген боз үйдүн жыгачын жасоо оңой эмес. Эң оор нерсе талды кыясың. Талды кыйып келип кургатасың. Кургаткандан кийин кабыгын арчыйт эркек балдар. Эркектин жумушу бүткөндөн кийин аялдын жумушу башталат. Аялдын жумушу чий согосуң, эшик чий согосуң, туурдугун бычасың, үзүгүн бычасың, анан жабыкпашың. Текче. Текче деген эмне? Текче деген калпактарды коюп коет. Анан аяк-капка эмнелерди коет? Аяк-каптарга жип-шууларды коет. Кийиз деген 3 эме болот. Келеп дейбиз, ак жүн менен кетет, андан кийин кара жүн менен кетет, андан кийин кайра ак жүн менен кетет. 3 слой менен кетет. Эмне себептен ортосуна кара жүн коет? Ал дагы караңгылыктан, курт-кумурска да караңгылыктан коркот. Ортосу караңгы болуп, көп күбө жебейт. Илгери бизде кулпу жок болгон, бакан менен жаап койгон да эшиктерин. Бакан менен жаап, кулпу киргизбей. Анткени сенин ошо ойма аркылуу армияң кайтарып турат да. Мындайча айтканда эч кимдин духу жетпейт. Биздин урааныбыз жакшы иштеп, жакшы жүрүшүм, элиме кошкон үлүшүм. Мен элиме кантип үлүш кошолам? Ушул нарттуулукту кошуп үлүш кошолам. Сен маданиятың бар болсо улутсуң, маданият жок болсо улут эмессиң. Ушу маданиятыбыз, баалуулугубуз, мурасыбыз жоголбосо экен деп тилейбиз.